Нарын телекөрсөтүүлөрүн адаттагыдай эле Ала Тоо аймагындагы урунтуу окуялардын жана көрүнүштөрдүн топтоо менен өлкөдө эми маалымат программасы улантат. Кызматыңыздарда биздин кабарчылар жана студияда мен Рыспек Мелисбеков. Саламатсыздарбы? Кыш камын жайда көрүшүп, Теңир Тоолук энергетиктердин жылдын каардуу мезгилине даярдыктары шайма-шайба. Кабарчыбыз кызыгып көргөн. 25 000 киловольт ампердик трансформатор мына мындай 40 000дик жаңысына алмаштырылды. Билими күчтүү Миңдижигат жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгында Нарын облусунун 2 бүтүрүүчүсү жогорку балдын ээлеринен болду. Нарындан Ысык көлгө, Нарын облусунда башкы басым балдардын жайкы эс алууларын уюштурууга жасалууда. Бассейни менен өзүнүн атайын ошол балдарды эс алдыруучу 10 күндүк программасы менен Эми ушул жана башка окуялар менен көрүнүштөрдөн кененирээк. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров алдыдагы жылытуу мезгилинде экологиялык абалды жакшыртуу жана Борбор калаада түтүндү болтурбоонун алдын алуу боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Анын жүрүшүндө экология, жаратылыш ресурстары жана техникалык көзөмөл министри Мелис Турганбаев республиканын ири шаарларында экологияны жакшыртуу боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маалымат берди. Анын айтымында борбордук жептин жаратылыш газына өтүшү менен көмүрдү пайдалануу 600 000 тоннага жакын кыскарат. Андан соң Борбор каланын мэри Эмил Абдыкадыров учурда 22 отказан газ менен жылытууга өткөрүлүп жатканын, мындан тышкары коомчулуктун пайдасы үчүн 800 автобустун келиши күтүлгөнүн, бул Бишкектин көчөлөрүндөгү унаалардын санын бир топ кыскартып жана ага жараша машиналардан бөлүнүп чыккан газды азайтаарын маалымдады. Өз кезегинде министрлер кабинетинин төрагасы Бишкек шаардык жебин жаратылыш газына өткөрүүдөгү эсептөөлөрдү, анын ичинде камсыз кылууну эске алуу боюнча кошумча чапшырмаларды берди. Ага ылайык калкка жаратылыш газын кошууга жана газ кагаздарын сатып алууга пайызсыз насыяларды берүү, электр энергиясына тарифтердин мисалында жаратылыш газы үчүн төлөөнүн дифференцияланган системасын иштеп чыгуу милдеттендирилди. 2022-2023 жылдын күз-кыш айларына карата Нарын облусуна 605 миллион киловатт-саат электр энергиясы берилген. Бирок кыш каары катуу болгондуктан берилген лимит 58 миллион киловаттка ашык колдонулган. Электр жарыгын берүү үзгүлтүккө учурабаса дагы бул кышта көмөк чордондордо анча-мынча мүчүлүштүктөр орун алганы жашыруун эмес. Мындан улам быйыл Нарын электр тармактары ишканасы эрте жаздан тарта оңдоп түзөө иштерин баштаган. Алсак быйылкы жылдын планына ылайык облустагы 1356 даана зым терек, 16 трансформатор алмаштырылып, айрым көмөк чордондордо реконструкциялоо иштери колго алынган. Темага кененирээк кесиптешим Гүлзат Мукенова токтолот. Күз-кыш мезгилине даярдыктын алкагында жакында эле Нарын шаарындагы Нарын 1 көмөк чордонундагы 25 000 киловольт ампердик трансформатор мына мындай 40 000дик жаңысына алмаштырылды. Белгилей кетсек, Нарын 1 көмөк чордону Нарын шаарынын жана Нарын райондорунун айылдарын электр жарыгы менен камсыздайт. Ал эми алмаштырылган 25 000 киловольттук трансформатор башка райондордогу кубаттуулугу аз трансформаторлорго алмаштырылып коюлмакчы. Эски көмөк чордондор таптакыр иштен чыгып калды деп айтууга болбойт. Болгону электр керектөөчүлөрдүн санынын өскөнүнө байланыштуу кубаттуулугу да жетпей калган. 5 жыл мурун аталган жайдагы дагы бир трансформатор жогорку чыңалуудагы жаңгысына алмаштырылган. Капиталдык курулуштун эсебинен акча каражаты бөлүнүп, атайын ушу Кытай өндүрүшүнөн чыккан 40 000дик трансформатор алынып келинип орнотулду. Бул мурунку 25 000 болсо, бул 40 000дик. Ошондо дагы 15 000 киловольт амперге көбөйүп атат да. Нарын облусунун климаттык шартына байланыштуу кышка камылгалар апрель айында башталып, башка аймактарга салыштырмалуу 1 айга эрте аяктайт. Убакыттын мындай кыска аралыгында Теңир Тоолук энергетиктер облустагы 1356 даана электр зым теректи, жогорку чыңалуудагы 16 трансформаторду алмаштырууну мерчендешкен. Андан тышкары ремонттор жүрүп жатат. Мисалы үчүн Жумгал районунда Өрнөк айылына мындайча айтканда жалпы быйыл 204 опора орнотулду, линиясы менен тартылып жатат. Жана ошондой эле Нарын шаарынын ичинде акыркы заманбап 04 линияларыбызда заманбап СИП деп коет, ошо СИП кабелдер орнотулуп жатат.
Ал ортодо ушул жылы реконструкцияланып толук ишке берилген ат башы ГЭСи күнүнө 1 миллион киловатт-саат электр энергиясын өндүрүүдө. Пайдаланууга берилгенде анын кубаттуулугу 40 мегаватт болсо, реконструкциядан кийин кубаттуулугу 11 000 киловатты түзгөн 4 агрегат орнотулган. Ал эми объектидеги кышка даярдык иштери 70% аяктап калды. Выключательдерди, основной генераторларды, ошолорду майлап иштөө принциптерин жана испытаниядан толук өткөрүү болуп эсептелинет. Ошонун баардыгы толугу менен азыр бүттү. Ушу бизде азыр акыркы ушу август айына деп пландалган боюнча пландын негизинде ушу второй секцияшын менен ТД2 жана 2 генератор ремонтко чыгат, 2-3 ремонтко. Ошо менен бүтсөк толугу менен кышка даярдыкка киребиз деп айта алам да. 2022-2023 жылга карата күз-кыш мезгилинин ыкчам иштерин жыйынтыктоо, 2023-2024 жылдарга карата даярдык жана энерго объектилеринин жабдууларын көрсөтүү семинары өттү. Ага республиканын бардык аймактарынан ыкчам диспетчердик кызматтарынын өкүлдөрү чакырылган. Өтүп кеткен күз-кыш мезгилинде кандай көйгөйлүү маселелер болгон, ошол күз-кыш мезгилин кандай өткөнбүз жана азыркы учурда эмки келе жаткан күз-кыш мезгилинде кандай жумуштар, даярдыктар жүрүп жатат деген суроолор боюнча азыр маселелер жүрүп жатат. Өлкөнүн ар аймагынан келген ыкчам диспетчердик кызматтардын өкүлдөрү көмөк чордондорго барып, жеринен көрүп, реконструкцияланган ат башы ГЭСинин ишмердүүлүгү менен да таанышты. Гүлзат Мокенова, Бексултан Жолдошбеков, Өлкөдеми, Нарын шаары. Облус борбору Нарын шаарынын инфраструктурасы иретке келүүдө. Жаз келгенден бери бул багытта бир катар олуттуу жумуштар жасалып, аларга жергиликтүүлөр да кайдыгер эмес. Айрыкча буга чейин баткакка баткан көчөлөргө асфальттардын төшөлүшү жана жашылдандыруу аракеттеринин жанданышы тоо койнундагы Чакан калаанын көркүнө көрк кошууда. Дагы эмне иштер бар, баяндамачыбыз Бөлөкбай Шеримбеков сараэсеп салган. Туылған жерден топырағы алтын. Андықтан анын дайыма көркін бұзбай тұрысына қам көрі ар бірінің еқ милдеті. Андан қалса биік тоғырдың ұчағындағы. Аға қосымша суысы шараққан қарт дайраның бойындағы Нарын шаарына чет өлкөлүк туристтердин қызығулары артууда. Шынарлан ба? Ақырқы 200 жылдан бері Чакан қалада көзге көрініп, құпылға тоғырлық саамалықтар бірінің артынан бірі жаралууда. Мамлекет жетекчилигинин тапшырмаларына лайык быйыл облус борборундагы жалпы узундугу 29 чакырымга барабар 51 көчө оңдоп түзөлөрдөн өтмөкчү. Бүгүнкү бул жумуштардын 30% аяктап, жергиликтүүлөр ар кандай ыңгайсыздыктардан арылышкандыктарына кубанычта. Садыр Жапаров деген өзү келип өткөндө бир эмесинде айтты эле, көчөлөрдү оңдойбуз, бүт көчөлөрдү асфальттатып берем дегенде, ошосун аткарды. Президентке чоң рахмат, эл үчүн иштеп атат. Жазында аябай суу болуп көлчүлдөп корорустун баарысына кирип атчу эле. Жан-жагында ушул көчөдөн дагы база албай калчу элек. Мына койду аябай сонун кылып асфальттап койду. Ыраазысыңар? Аябай чоң ыраазыбыз, чоң рахмат. Өкмөттүн бюджети толуп мындай бир кичине элдин турмушу оңолуп келатат. Пенсия көбөйдү. Өзүбүзгө жетишет. Ал эми шаардагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринин жашоочусу Максат Молдагазиев менен кошуналардын сүйүнүчтөрүндө чек жок. Ушу кезге дейра кышкы катуу сууктун азабын тартышкан алардын көктөн издегендери жерден табылып отурат. Анткени кубаттуу союз ыдыраганы таланып, тонолуп кеткен жылуулук түйүндөрү жана түтүктөрү толугу менен жаңыларына алмаштырылгандан тышкары борбордук жылытуу системасына кошулушту. Буюрса быйыл кыштан жакшы чыгабыз деген ойдобуз. Жаңы мына коюлуп бир 20 күндүн тегереги болду. Ар бир квартирага отопление коюлуп атат. Чугундарын өзүбүз сатып бердик. Калган установочный трубаларын бүт теплонун эсебинен өзүлөрү коюп берип атышат. Мурун болсо ар бир квартира өзүнчө автономный кылып жылытчу экен. Кезегинде көп кабаттуу үйлөрдүн көбү курулган Москва кичи райондагылар акыркы 4-5 жылдан бери үзүл-кесил жылуулукка каниет кылып келишкен. Мындай жагымсыздыкка дээрлик жарым кылым бою пайдалануудагы түтүктөрдүн эскиликтерин жеткендери себеп. Быйыл гана аларды алмаштырууга каражат табылып, уштап да
300 метри жаңыртылды. Күз айларда чейин быйылга белгилендердин баары жүзөгө ашмакчы. Өзүңүздөр көргөндөй казуу иштери жүрүп бүтүп, плиталар ачылып, турбалар кесилип алынып, кайра турба салынып, ошо жылуулануу системасы жүрүп атат азыр. Эртеңден Кудай буйрса краныбыз келсе, плиталарды жаап, кайра көмүү иштери процесс жүрөт. Бул аягына ушул айдын кийинки айдын 20-ларына барып такалабыз го. Кудай буйрса деп турабыз. Бригадада болсо 6 бала иштейбиз. Бир электригибиз бар, сварщигибиз бар. Өзүбүз слесарь ремонттиктен 4 балабыз. Антсе да Нарын шаарынын инфраструктурасын ретке келтирүүгө убакыт да, акча да керек. Кыш түшкүчө жогоруда жумуштар бүткөрүлгөнү менен көйгөй да эле көп. Маселен, жанаттан сөз болгон 9 чакырымга созулган жылуулук түттөрүнүн быйыл 2 чакырым гана алмаштырууга мүмкүнчүлүктөр бар. Ошондой эле кышка камылган чектериндеги башка маселелерди чечүү да унутта калбашы зарыл. 5 электр отказаныбыз көмүр отказандарга коюлат. Андан тышкары ушул Нарын шаарында көп кабаттуу үйлөрдөн быйыл Ленина 57, анан Кулумбаев 39 деген үйлөрдү баардыгын пластик турбалар менен алмаштырып, ички системаларын баарын жаңыртып иштерди алып баратабыз. Андан тышкары ушул быйылкы жылга ар бир подвалдарга коюлуп турган ар бир өзүнчө болгон отказандардын баарын центральный отказандарга киргизсек деп пландаштырып атабыз. Кошумча маалымат иретинде Нарын шаарынын ички жолдорун оңдоо болжол менен 95 миллион жана жылуулук түттөрүн жаңыртуу 2 миллион сомго баалангандыгын белгилейли. Бөлөкбай Шеримбеков, Бексултан Жолдошбеков, Өлкө эми Нарын шаары. 40 миңге жакын калк жашаган Нарын шаарындагы орчундуу көйгөйлөрдүн бири калаадан чыккан ыплас сууларды тазалоочу жайдын эскилиги. Мындан улам калаанын бардык чөлкөмүн аталган тутумга туташтыруу мүмкүн болбой келет. Абалды жөнгө салууга карата учурда бир топ алгылыктуу иштер аткарылууда. Бул тууралуу кесиптешим Жыпара Насырова айтып берет. Талант Муратов Нарын шаарындагы ыплас сууларды тазалоочу насостук станциянын ишин көзөмөлдөйт. Учурда ал жугусуздандыруу иретинде хлор кошулмаларын тамчылоо жолу менен кошуп, калкка таза суу жеткирүү менен алек. Ансыз да эски жабдуулар менен араң иштеп жаткан жайда мүчүрүштүктөргө жол берилсе, абал кооптуу. Хлорду болсо өзүбүздүн сменибизди жана хлорду чылап коюп, анан печечка кичинеден ачып коюш, ошо куйлоо берет ошогочу. Ошонун тазаланганы ушу да, ушундан кеткен. Основной жумуш контролдоо ошо биздики ушак. Калаадан күнүнө 3000 метр кубка чейин ыплас суу чыгарылат. Ал атайын тазалоодон өткөрүлүп, чыпкаланып, андан соң Нарын дарыясына төгүлөт. Бул жай мындан 55 жыл мурун курулуп, тилекке каршы ошол мезгилден бери бир дагы жолу оңдоп түзүүдөн өткөн эмес. Мындан улам мындагы жабдыктардын эскилиги бак жетип, оңдоп түзөө менен гана иш жүрүүдө. Биз былтыр мурда ушу жаңы насос алып койгонбуз, ошол насос менен араң жүрүп атабыз азыр. Негизи күндөн күнгө эле бул бузулуу көп болот аябай. Убарабыз. Жана дробилка бар. Жаңы эле тартып көрсөңөр дробилка. Бул дробилка илгертен иштебей калыптыр. Мен муну кабыл алганына 5 жыл болду. 5 жылдан бери ошо дробилка иштебейт. Анан механический сетка коюп, сетка менен тазалайбыз. Хлораторный дагы бузулуп калган, эскилиги жеткен. Жана бизге ошо эми Кудай буйрса проект боюнча келатат, жаңы курулса деп үмүттөбүз. Кезегинде бул жай 10 000 адамга гана ылайыкталып курулган, бирок учурда өз көлөмүнөн кыйла ашык жумуш аткарууда. Азыркы тапта 40 000ден ашуун калк жашаган Нарын шаарынын 30%га жакыны ыплас сууларды тазалоочу тутумга кошулган. Мына ошол маселени чечүү үчүн кала бийлиги Европа өнүктүрүү банкынан 5,5 миллион евро каражат алып, анын алгачкы жумуштары башталууда. Долбоордун алкагында шаар боюнча жалпы 13 чакырымга саркындуу суулар үчүн түтүк тартылуу күтүлүүдө. Бул каражаттын 2,5 миллион евросу канализация түтүктөрү үчүн болсо, ал эми 2600 миллион евросу саркындуу сууларды тазалоочу жаңы курулма салууга жумшалат. Каражаттын дагы бир бөлүгү бул биздин азыркы турган иштер көрүп аткан бул тазалоочу жайдын салынышы, закрытый, жабык типте болот да. Мунун азыркы учурда чиймелер чийилип атат. Быйылкы 2023-кө карата толук жанагы уруксаат кагаздары алынып, чиймелер толук чийилиш керек. Анан буюрса бул 2023-жылдын сентябрь-октябрь айлары менен жартылай жумуш башталат.
бүгүнкү күндө тендерге толук даярдалды. Аталган долбоор 2 жылга созулуп, 2025 жылдын ортосу менен шаардын 70% ыплас сууларды тазалоочу тутумга кошулмакчы. Жипара Насырова, Адлет Алмазбеков, өлкөдө Нарын шаары. Кыргызстандын абитуриенттери арасында жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы белгилүү болду. Билим берүү жана илим министрлигинин расмий сайтына 2023 жылы жалпы республикалык тестирлөөдө эң жогорку упай топтоп, алтын сертификат алуу укугуна ээ болгон 54 окуучунун тизмеси жарыяланды. Тизмеге ылайык Бишкек шаарынан 39, Ош шаарынан жана Ош облусунан 4, Чүй облусунан 2, Ысык Көл облусунан 2, Нарын облусунан 2, Баткен облусунан 2, Талас облусунан 2, Жалал Абад облусунан 1 окуучу алтын сертификат алат. Тестирлөөдө эң жогорку 236 упайды Ош шаарындагы Киров атындагы орто мектебинин окуучусу алган. Ал эми Нарын облусунан алтын сертификатка ээ болгон 2 окуучу тең Ат Башы районунун окуучулары. Алар Кызыл Туу айылындагы Кермалиев атындагы орто мектебинин бүтүрүүчүсү Гүлайым Назарова 226, Талды Суу айылындагы Тынымбаев атындагы орто мектебинин окуучусу Шаахан Бейшембек уулу 225 балл алган. Талас облусунда авариялык абалдагы мектептердин көйгөйү четинен чечилүүдө. Маселен, Жайылган айылында жаңы билим уясынын курулушунун 80% аяктап калды. Жалпы сметалык наркы 52 миллион сомдук объектидеги жумуштардын жүрүшү кабарчыбыздын материалында. Манас районунун Жайылган айылындагы бул жаңы мектеп быйыл ишке берилгени турат. Себеби айылдагы алгачкы мектепке 60 жыл болду. Эскилиги жетип авариялык абалда турат. Айылда башка мектеп жок болгондуктан окуучулар араң турган имаратта окуп келишет. Бир кабаттуу мектепте заманбап билим алууга эч кандай шарт жок. Бул мектеп негизи авариялык мектеп. Бул мектептин эми условиясы жок десек болот. Бул мектептин актовый залы жок, спорт залы жок, спорт площадкасы жок. Балдарга мүмкүнчүлүктөр аз да. 1-сентябрга жаңы мектепке жаңы күч менен, жаңы дем менен иштейбиз деген ойдобуз. Коллектив менен, окуучулар менен, ата-энелер менен чыдамсыздык менен аябай күтүп жатабыз. Айылдыктар күтүп жаткан мектеп эски мектептин жанынан орун алды. Курулушу 2019 жылы башталган. Пандемиядан улам токтогон. Кийин кайра жанданып, 2 кабаттуу мектеп бардык шарттары менен курулууда. 150 орундуу мектептин курулушу 80%га аткарылды. Иш жакшы жүрүп, бүтүү жагына чыгып калды. Бул мектеп өзү 52 миллионго келген мектеп да. Бул мектептин ичинде бардыгы бар. Ушу мебелдер бар каралган, спорт залы каралган, бардык нерсеси бар да, ичинде санузелине чейин каралган. Азыр бир 80% бүтүп калды. Заманбап мектептин курулушу бийликтин көмөгү жана Сауд өнүктүрүү фондунун каржылык колдоосу менен ишке ашууда. Айыл калкы мектепти чыдамсыздык менен күтүп жатат. Бул күнгө чейин Жайылган айылына көзгө басарлык жаңы окуу имараты курулган эмес. Мындай колдоого жергиликтүү бийлик башчылары дагы ыраазы болууда. Бул эми Сауд Арабия менен Кыргызстан эки өлкөнүн ушу келишимдер негизинде келгенде, ушу жакшы келишимдери бар да. Ушу негизи сырткы өлкөлөр менен жакшы ынтымакта болуш керек да. Өкмөт башчыларына ыраазычылык билдирип кетиш керек. Бул нерсе чоң нерсе. Бул ушу биздин айылга туш келип калды. Рахмат ушу мамлекет башчыларына. Ушу мектепти ушу биздин айылга куруп берген. Өткөн жылы Талас областында 4 мектептин курулушу аяктаган. Быйыл дагы жаңы 5 мектептин пайдаланууга берилиши күтүлүүдө. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу. Балдардын жайкы эс алуусу Ысык Көлдө уланат. Тагыраагы Нарын облустук профсоюздар кеңеши тарабынан облус аймагындагы эмгекчилердин 400 баласын жай мезгилинде Көгүлтүр Көл каласында эс алдыруу мерчемделүүдө. Бүгүн алардын алгачкылары 10 күндүк лагерге жөнөтүлдү. Балдардын эс алуусу кандай шартта жана кандай тартипте уюштурулган, ага кесиптешим Эсенбек Сталбек уулу токтолот. Нарын суу канал ишканасында эмгектенген Айганыч Дүйшеева уулун акысыз берилген жолдомонун негизинде Ысык Көл облусундагы балдар лагерлеринин бирине 10 күндүк эс алууга жөнөтүүдө. Акыркы жылдары кесип бирликтер уюму тарабынан балдар үчүн жайкы эс алуулар баймай уюштурулуп, аны менен кошо лагерлердеги шарттарда жакшырып жатканына токтолду. Жайкы каникулду жөнөткөрбөй мына ушинтип 80 балага лагерге путевкалар берилиптир. Анын ичинде менин балам дагы бар. Өзүм кезегим келиптир, менин балам да ошол жакта жөнөп атат. Балдар үчүн өтө жакшы күн болду, баардыгы кубанып атышат. Эми аман барып аман келишсин.
ошол мамлекетке да рахмат, ушинтип балдарга ушундай путевка берип, балдардын көңүлү үчүн аракет кылып, ушундай жакшы жагдайларды түзүп бергендиги үчүн. 10 күндүк эс алууга кеткен 80 бала профсоюздардын арналыштык кеңеши тарабынан жөнөтүлдү. Эмгекчилердин балдарын эс алуудагы чыгымдары бүтүндөй жогоруда аталган уюм тарабынан каржыланган. Ал эми ар бир балага берилген жолдомонун наркы 7500 сомду түзөт. Быйылкы өзгөчөлүктү айтып коюш керек. Эми мурун ушул ЦК профсоюздан атайын путевка келип эле именно эле ушул лагерге барасыңар дечи да. А биз болсо быйыл ошол барып атайын өзүбүз мен баш болуп көлгө барып ошол бардык лагерлердин баарын акыбалын көрүп келдик, даярдыгын көрүп келдик. Ошол частныйларын да көрдүк, мамлекеттигин да көрдүк. Ошонун ичинен өзүбүз атайын лагерди тандап алдык. Ошол жерде бардык шарты бар, Кудай буюрса, таза, ошол бассейни менен, өзүнүн атайын ошол балдарды эс алдыруучу 10 күндүк программасы менен. Ал эми балдардын лагерге чейинки коопсуздугу каралган. Тагыра жол кыймылын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкерлери нарындан Ысык көл облусуна чейин коштоп жеткиришмекчи. Ошондой эле ар бир баланын коопсуздугу айдоочуларга да атайын түзүлгөн келишим менен милдеттендирилген. Жолдун капсыздыгын эми биздики жол кайгылуу кызматы менен келишим түзгөнбүз. Атайын кат жөнөткөнбүз. Анан жыл сайын ушу балдардын баарын ушулар коштоп барат. Бул жерден ошо чоң сарайга чейин коштоп, коопсуздуктарын ошо милдеттерин андан сырткары шоферлор, водительдер өздөрүнүн коопсуздук түшкөн келишим түзүлгөн коопсуздугун шоферлорду өздөрү көзөмөлдөйт, контролдойт. Мына ушундай көл кылаасында эмгекчилердин балдарын эс алдыруу жай айлардын аягына чейин улантылмакчы. Тагыраагы жай мезгили аяктаганча 400 баланы жайкы лагерлерде эс алдыруу мерчемделген. Эсенбек Сталбек уулу, Нурсултан Булокбек уулу, Өлкө Деми, Нарын шаары. Бүгүнкүгө айтып үлгүргөн кабарлар мына ушулар болду. Өлкөдөгү окуялардын өнүгүшүнө кабарчыларыбыз көз салышууда. Андыктан биздин каналдан алыстабай, биз менен бирге болуңуздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.